Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 31 июл 2024 жыл туғандар. Мен сіздерге барыңыздар эле билген су башы, су бойы деп аталған Төлөйкөн айылынын ортосунан сатыла турган даяр үй тууралуу маалымат бермекчимин. Өтө сонун үй экен туғандар. Анан бул үйдө таза суу бар, свет бар. Анан ал сатылуучу үйдүн өзүнүн даяр местный септиги дагы бар экен. Эң эле жакшы жери мына ушундай шаркырап агып жаткан каналдын жанында эле сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Шаар тараптан келген болсоңуздар, барыңыздар эле билген Төлөйкөн айылына кирип келесиздер. Төлөйкөн айылынын кире беришинде жайгашкан Жолон Мамытов деген мектепти билесиздер. Ушул айылдын биринчи мектеби шаар тараптан киргениңиздерде. Ошол Жолон Мамытов мектебинен өткөнүңүздөрдө мына туугандар канал, көпүрө, канал көпүрөдөн өткөнүңүздөрдө мына жерде мечит. Мечиттен дагы бул жака бир аз эле жүрүп барсаңыздар, мына жерде оң тарапта жайгашкан Гапарайтиев деген көчөнү көрөсүздөр. Мына жерде турат. Ошол оң тараптагы көчөгө кирип, ичкериге бир 800-900 метр түз кирип барсаңыздар, 4 көчө бар. Ошол 4 көчөнүн алдына бара бериңиздер, маалымат беребиз. Жакын эле бара бериңиздер туугандар. 4 көчөгө келесиздер дагы, ошол 4 көчөдөн оңго Ынтымак көчөсүнө бурулуп, бул жака бир аз эле жүрсөңүздөр, оң тараптагы экинчи үйүбүз сатка чыгып атат. Мына ушул үй сатка чыкты. Азыр колдон келишинче маалымат берем. Баасы жана ээсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Кийин келип өзүңүздөр дагы маалымат алып кетесиздер. Локациясы өтө сонун. Төлөйкөн айылы толугу менен шаарга өткөрүлгөн. Жолдору дагы асфальт, шаарга 10 мүнөттө кеңири жетип каласыздар туугандар. Анан бул жер Төлөйкөн айылынын жаңы чеги, бирок ошого карабастан бул жерде үйлөрдүн саны өтө көп туугандар. Пустой чектин эле баасы бул жерде 20 миң, 25 миң доллар экен. Азыр ээси мага түшүндүрүп берди. Анан туугандар, бул үйгө 3 маршрутка менен келсеңиздер болот. 134 маршрутка келет. Мына ал жерге чейин келет экен акыркы аялдамасы. Анан 124 маршрутка келет. Анан мен жана жол тараптан адресин түшүндүрдүм го. Ошол каналдын жанына 10 автобус дагы келет туугандар. 3 маршрутка автобус менен ушул үйгө келип турсаңыздар болот. Локациясы өтө сонун. Шаарга мен мындай эркекче айтайын, 10 мүнөттө жетип каласыздар туугандар. Мынакей туугандар, бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, чек арасы ушул жерден башталат. Мына темир тосмо менен деле тосуп коюптур. Анан мына мен машинам турат го, ошонун жанында кошунаңыздар жашайт. Мына кошунаңыздын воротасына чейин болуп калат чек арасы. Бул жакта 4 бөлмөлүү чоң үй жайгашкан, толук бүт элек. Мына жерде болсо 2 бөлмөлүү времянкасы бар экен. Ал даяр туугандар. Ремонтун сонун кылып коюптур. Келип эле времянкада жашай бересиздер, даяр. Бул жагын болсо кийин өзүңүздөр чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып, бүтүрүп кире аласыздар. Сатыла турган жер үйдүн жери 6 соток туугандар. Жери тегиз, 4 тарабы тосулуп, чек аралары такталган. Условияларына келе турган болсок, бул жерде свет бар, анан таза суу дагы бар. Мына көчөнүн боюнан таза суунун турбалары өткөрүлгөн. Үйдүн ичине крандар орнотулган. Мындайча айтканда, бул жерде суу, свет боюнча маселе жаралбайт. Мына туугандар, бул 2 бөлмөлүү времянкабыз. Бул жанагы чоң үйүбүз. Аз көргөзүп берген кирип. Анан туугандар, барыңыздарга эле кызык болот. Неге сатып атат экен деп. Бул жерде ээси негизи ноокаттан болот экен. Ноокаттан атасынын үйүнүн жанынан жакшы үй чыгып атат экен. Сатылуучу ошол үйдү алып калайын деп бул үйүн сатып атат экен. Ошол себептен эле сатып атат экен туугандар. Болсо өтө жакшы качестводо салынган үйлөрдүн бири деп мага түшүндүрүп маалыматын берди. Мына времянка тууралуу маалымат берейин сиздерге азыр кирип шашылбастан. Астына деле стяжка шагыл төшөлүптүр. Эч кандай ылай болбойт. Кийин стяжка кылып алсаңыздар болот туугандар. Мындай түз кирип келсеңиздер. Бул жагы болсо мындай сырткы тапчан, үй чочок, бүт бардым ушул жака кылып алсаңыздар болот. Тандыр, навес даяр экен. Бул жагы болсо даяр огородо, картошкаларды, макаларды эгип койдум деп ээси түшүндүрүп берди. Мына ар жагы деле темир менен тосулуптур. Бул жагы болсо сырткы ажатканасы туугандар. Мына ушундай. Бул жакта болсо жанагы үйү. Воротага мына жактан воротаны ачып, үйдүн ичине мына жактан киресиздер. Ылый тарабында бииктиги 2 метр болгон подвалы бар экен. Анан мына эки үйдүн ортосун мындай кылып арка менен тосуп, сонун кылып алсаңыздар болот. Арка кылып тосуп алса болот деп ээси азыр түшүндүрүп берди. Варианттар көп туугандар. Кийин алып каалагандай кылып жасап аласыздар. Алгач мен сиздерге ушул 2 бөлмөлүү времянкасын көргөзүп берейин. Мына киресиздер. Киргениңиздерде бул кухнясы, печкасы орнотулган.
Мына суу түтүкчөлөрү бүт баардыгы орнотулган, таза суу деле чыгарылган туугандар. Бул жердин кухня класстары дагы бул жагындагы бир бөлмө кылып алсаңыздар болот. Эки бөлмөсү тең бирдей эле размерде экен туугандар. Анан бул эки бөлмөлүү времянканын узун турасы канча дей турган болсоңуздар, 9га 6, потолоктору натяжной, дубалдары моюща бой, асты USB жыгач, хай-тек стилиндеги эшиктер орнотулган, айнек терезелери пластик экен, вытяжкалар деле орнотулуптур. Мына ушундай эшиктерин көрүп атасыздар, пластик. Мындай киргенде бул жагы ошондо кухнясы. Так, бул жагы дагы бир экинчи бөлмөсү, караңыздар. Духовкасы бар, спальня кылып алсаңыздар болот туугандар. Вытяжка деле орнотулган, аба тазаланып турат. Так, мына ушундай туугандар. Мына люстраларына дагы баа бериңиздер. Сонун люстраларды ээси орнотуп коюптур туугандар. Мына ушундай. Мына воротадан бул жака киресиздер. Так. Бул жакта навестерин дагы көргөзүп берип коеюн сиздерге. Бул жака тандыр, 3 очок, тапчан коюп алсаңыздар болот. Мына туугандар. Чегаралар такталган. Бул жери сырткы ажатканасы. Таза суу деле бар. Мына жерде кран орнотулган, таза суу чыгат. Азыр ачып көргөзүп берем. Анан бул үйдүн өзүнүн местный септиги дагы мына ушул жерге орнотулган экен. Мына ул үйдө суу түтүкчөлөрү баардыгы орнотулган. Бул жактан чыгып, ушул жака куюлат экен септикке. Бул жактагы суулар деле ушул септикке экөө тең куюлат экен туугандар. Бүт баардыгын даярдап коюптур. Ушундай. Эми ушул чоң үйүн көргөзүп берейин. Баардыгыңыздарга кызык болуп атат. Негизинен жакшы салынган экен. Чоң үйдүн узун турасы болсо 11ге 9. Бул чоң үй дагы, кичинекей үй дагы бышкан кирпич менен тургузулган. Байкап атасыздарбы, сейсмопоис колонналары бүт баардыгы орнотулган. Чердактары черный потолок болуптур. Ылдый тарабында подвал деле бар, бийиктиги 2 метр. Времянка дагы, бул үй дагы бышкан кирпич менен тургузулуп, жакшы качествода салынган. Мына мисалы бул биринчи бөлмөсү. Туугандар, кухня кылып алсаңыздар болот. Бул болсо мына ушундай чоң холл болуп калат. Бул жагы болсо мына санузел. Бул жагы дагы бир бөлмөсү. Күнгөй тарапта жайгашкан үй экен. Көчө тарапты дагы карап турат экен. Мына туугандар, суу түтүкчөлөрү бүт баардыгы орнотулган. Турбаларын бүт баардыгын ошо септикке кете турган кылып жасап даярдап коюптур. Бул жагы дагы бир бөлмөсү. Караңыздар. Сонун экен. Маке, ушундай. Жалпысынан 4 бөлмө плюс санузел, анан мына ушундай чоң холл. Эми туугандар, кийин өзүңүздөр дагы келип, ээси менен сүйлөшүп толук маалымат алып кетесиздер. Эң негизгиси таза суу бар. Мына кран орнотулган, таза суу чыгат. Мына кадимкидей шаркырап агып атат. Анан мына суу түтүкчөлөрү, эки үйдүкү тең суу түтүкчөлөрү уланган. Мындай жердин асты менен мына жактагы септикке туташтырылган туугандар. Мектеп, бала бакча, магазин, мечит баардыгы бул Төлөйкөн айылында бар. Эки жака тең барып келе берсеңиздер болот. Подвалын көргөзүп берейин, анан сиздерге баасын айтам. Мына туугандар, подвалы бийиктиги 2 метр. Караңыздар, салкын сонун экен. Мына биринчи кабат менен подвалдын ортосуна плита дагы ташталган. Фундаменттери бийик болуп куюлган. Баасы болсо $70,000 бааланды. Анан ээси деле айтып атат, ала турган реальный адам болсо, келсе сүйлөшсө жакшы кеми болот деп атат. Негизи өтө эле жакшы эле баага коюлуптур. Бул жакта азыр расходторун да мага эсептеп берди. Сонун баага коюлуптур туугандар. $70,000 плюс ким ала турган болсо, өтө жакшы кеми болот экен. Барыңыздарга ийгилик туугандар. Ушундай сонун жерде жайгашкан сатылуучу үйдү колдон чарбаңыздар. Эң негизгиси шаарга жакын, 10 мүнөттө шаарга жетип каласыздар.